Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы алгачкы жамааттык коом. Сабактын планы. 1. Илим жана дин адамдын келип чыгышы жөнүндө. 2. Археологдор жана алардын ыкмалары. 3. Алгачкы жамааттык коомдун мезгилдерге бөлүнүшү. Адам баласы кандайча пайда болгон? Биз чын эле адам сыяктуу маймылдан жаралганбызбы же кандайдыр бир күч жаратканбы? Бул сыяктуу суроолор адамдарды байыркы убактан бери кызыктырып келген. Адам баласынын пайда болушу жөнүндөгү маселе азыркы мезгилде да илим менен диндин ортосундагы негизги талаш-тартыш маселе бойдон калууда. Ушундай тарыхый ой жүгүртүүлөрдүн натыйжасында философиялык окуулар эки негизги багытка бөлүнгөн: идеалисттик жана материалисттик. Идеалисттик көз караштагы адамдар көбүнчө дин адамдары. Булар адам баласын жогорку бир күч жараткан деген бүтүмгө таянышат. Ал эми материалисттик көз караштагы адамдар бул ой пикирди четке кагып, өз көз караштарын илимий жактан далилдешкен. Айрыкча археологдор миллиондогон жылдар мурдагы тургун жайларды таап, казып, алардан табылган тарыхый эстеликтерди изилдөө менен адам баласынын пайда болушу тууралуу маалыматтарды арбытууга, түшүнүктөрдү кеңейтүүгө чоң салым кошушту. Археологдор табылган таш куралдардын мындан жүздөгөн миң жылдар мурда пайдалангандыгын тастыкташты. Бул куралдарга ошончо узак убакыт болгондугун кантип далилдешти деген суроо туулат. Мындай табылгаларга канча мезгил болгондугун далилдөөнүн бир нече жолдору бар. Эң көп таралганы жана так ыкма радиоуглероддук ыкма болуп саналат. Эчактан бери колдонулуп келе жаткан ыкмалардын бири стратография деп аталат. Демек, стратография катмарлардын орун алышы дегенди түшүндүрөт. Археологиялык казуулардын натыйжасында табылган адамдардын сөөктөрү же анын куралы экинчи бир табылгага караганда жер кыртышындагы катмарлардын үстүңкү катмарда жатса, анда алдыңкы катмардан табылганы үстүңкүсүнө караганда мурдагы мезгилге таандык болот. Бул ыкма боюнча да окумуштуулар археологиялык табылгалардын кайсынысы эрте, кайсынысы кийинки мезгилге таандык экендигин далилдешкен. Типографиялык ыкма. Бирдей, окшош табылгалардын ар кайсыл жерде табылышы. Эгер окшош куралдар ар башка жерлерден табылса, демек ал куралдар, буюмдар бир мезгилде жасалган, пайдаланылган дегенди билдирет. Археологдор өткөн мезгилдеги тарыхый эстеликтерди казып, изилдеп, кайсы мезгилге таандык экендигин эле эсептеп чыгышпастан, табылган эстеликтерди калыбына келтирүүгө да аракеттенишет. Куралдарды сыныктарынан баштапкы абалына келтиришет. Пайдубалы аркылуу үйдү тургузушат. Ал эми адамдын сырткы келбетеси, расаларынын келип чыгышы жана алардын жер бетине жайгашуусу тууралуу маалыматтарды антропология илими берет. Антропологиянын өнүгүшү көрүстөндөрдү казуу учурунда табылган байыркы адамдардын баш сөөктөрү менен скелеттерин изилдөө аркылуу алгачкы адамдардын да, ошондой эле соңку мезгилдеги эң көрүнүктүү тарыхый ишмерлердин да сырткы келбетин калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк берди. Адамзаттын өнүгүшүндөгү биринчи этап алгачкы коомдук түзүлүш өтө зор мезгилди адамдын жаныбарлар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыккан мезгилинен баштап, планетанын ар кайсы аймагында таптык коомдун пайда болушу мезгилине чейинки аралыкты камтыган. Алгачкы адамдардын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат бизге таштан жасалган эмгек куралдары түрүндө гана жеткен. Ошондуктан адамзат тарыхынын баштапкы өнүгүү этабы таш доору деп аталат. Бул адам баласы пайда болгондон биздин заманга чейинки 3-миң жылдыкка чейинки мезгил болгон. Экинчи этап коло доору деп аталат. Ал биздин заманга чейинки 4-миң жылдыктын аягынан биздин заманга чейинки 1-миң жылдыктын аралыгына чейинки мезгилди камтыйт. Үчүнчү этабы темир кылымы деп аталып, ал биздин заманга чейинки 1-миң жылдыктан башталып азыркы убакка чейин созулат. Адамзат коомунун өнүгүүсүндөгү эң көп убакытты камтыган мезгил бул таш доору. Таш доору өз ичинен 3 мезгилге бөлүнөт. Палеолит — байыркы таш доору, мезоолит — ортоңку таш доору, неолит — жаңы таш доору.
Байыркы таш доорунда адамдын калыптануу процесси негизинен аяктаган. Адамдар отту пайдаланууну гана билбестен өздөрү отту тутандырууну үйрөнүшкөн. Таш иштетүүнүн ыкмасын бир кыйла жогорулатууга жетишишкен. Аска беттерине, үңкүрлөрдүн боорлоруна ар кандай сөлөкөттөрдү чиймелеп түшүрүүнү өздөштүрүшкөн. Байыркы адамдардын искусство эстеликтери алардын жаратылышка, айлана чөйрөгө болгон түшүнүгүнүн кеңейгендигин жана алгачкы диний түшүнүктөрдүн пайда болгондугун тастыктайт. Байыркы адамдардын эң негизги кесиби аңчылык жана жыйноочулук болгон. Эрте палеолитте эле, тактап айтканда, мындан 50-40 миң жыл мурда эле алгачкы жамааттык диний көз караштар калыптана баштаган. Археологиялык табылгалар, ар кандай сүрөттөр байыркы таш доорундагы адамдардын жашоо үчүн болгон күрөшүндөгү алсыздыгынан жана жаратылыштын ар кандай кубулуштарын түшүнбөгөндүгүнөн улам алгачкы диний ишенимдер пайда болгондугун далилдеп турат. Ошондой болсо да, байыркы адамдар жаратылыш кубулуштарына, жаныбарлардын кыймыл-аракеттерине байкоо жүргүзүүгө далалаттанышкан. Археологиялык табылгалар илимий ачылыштарды ачууга канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк берсе, аска бетиндеги, үңкүрлөрдөгү сүрөттөр да адамдардын аң сезимин, айлана чөйрөгө карата түшүнүгүн, көз карашын алардан кем эмес чагылдырып турат. Орто таш доору мезолит. Мезолит мезгилинде адам баласынын басып өткөн жолунда чоң өзгөрүш, жетишкендик болгон. Бул жаанын жана жебенин ойлоп табылышы. Жаадан учкан жебе кол менен ыргытылган найзага караганда алыска жана таамай тийген. Эмгек куралдарынын улам татаалданышы адамдын жаңы ойлоп табууларына түрткү болгон. Жаанын пайда болушу таш кылымындагы эң жөнөкөй техниканын алдыга тез жылышын билдирет. Мурда таш куралдарын одуно мейиздеп пайдаланса, эми тышы жылмалап, чакан көлөмдө жасап, жебенин учуна бекитүүнү өздөштүрүштү. Эмгек куралдарынын жер шарынын көпчүлүк бөлүгүндө чоң мааниге ээ болгон жаңы түрү балта жана керки пайда болду. Адамдар бул куралдарды таштан, сөөктөн жана кремнийден жасашкан. Бул эмгек куралдары адегенде жер шарынын түштүк тарабында пайда болгон да, кийинчерээк Европага жана Азияга тараган. Неолит. Жаңы таш доору. Жаңы таш доору мезгилинде адамзат чоң кадамга алдыга жылган. Бул аңчылыктан малчылыкка өтүү, жыйноочулуктан дыйканчылыкка өтүү болгон. Бул мезгил адамдардын өнүгүү тарыхындагы эң чоң окуя болгондуктан, бул мезгилди неолиттик революция деп атап коюшкан. Неолит мезгилиндеги дагы бир чоң көрүнүктүү окуя бул энелик жаамат матриархаттан аталык жааматка патриархатка өткөндүгү болгон. Сабакты жыйынтыктоо. Балдар, бүгүнкү сабакта ар кандай түшүнүктөрдү билип алдык. Аларды кыскача айтсак, археология адам баласынын байыркы тарыхын зат түрүндөгү булактар боюнча таанып изилдөөчү илим. Антропология адамдын сырткы кебетеси, расалардын келип чыгышы жана алардын жер бетине жайгашуусу тууралуу илим. Таш доору адам коомунун өнүгүшүндөгү тарыхый жана маданий мезгил. Неолит революциясы маданияттын өздөштүрүү чарбасынан өндүрүштүк чарбага өтүү, аңчылыктан мал чарбачылык, жыйноочулуктан дыйканчылыкка өткөн мезгил. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.